Урматтуу замандаштарым, Мухаммед пайгамбар баяны дастанынын 3-бөлүмүн улантабыз. Мекке шаары Кербена кайтты өз туулган жерине. Ошол сааттан бүтүн аалам алды аны теңине. Түн киргенде акыл куюп аалам берсе салтанат, бакыт кышы консо башка күлмөңдөдү чартарап. Бургана кар болсо дагы арадан көп жыл өттү. Алсыраган жаш жүрөккө тартып мындай сүрөттү. Аргымактуу ойлор толуп, аппак тилек ардынып, Мухаммед да барат күндө адамдарга тартылып. Кудай айтты: топтоштуруп аалам сырын аттанткын, Мухаммеддин маалы келди, менден эми бата алсын. Биригишип бүтүн аалам чыгарышып жардыкты, Мухаммедке күч топтошуп ачты сырдуу сандыкты. Мухаммедди периштелер сурап турду абалды, саламаттык иш акбалын жерден алып кабарды. Куттук айткан аяландан жер бетинен нур толот, тагдырына жардык түшүп Мухаммед иши оңолмок. Ооруксунуп барса дене жүрөгүнүн тушунда, 20 колдун калган изин бирден санаш кыйында. Периштенин баары келип тырмак салып карашты, тонок жүзүн Мухаммеддин бирден тиктеп баратты. Жандап жүргөн периштелер айтып барды Кудайга: аалам сырын салса болот, эч бир салбайт убайга. Эр жигитке 25 жаш кымбат курак асылдык, татына кайсылуу жүзгө аалам нурун батырдык. Каалаганча сырды салып, бийиктиги жарашчу, жомок болчу Мухаммеддин жарын издеп баратты. Калк ичинде аял болгон, акыл менен нур толгон, жер бетинде тилеги ак, байлыгы көп топтолгон. Бул аялдын ниети түшүп Мухаммедди жактырды, каалаганча сынга алып өзү ага айттырды. Мухаммеддин жары болчу аял дешип бүт аалам, ары калчап бери калчап жактырышкан сыртынан. Тегеректи бир шыбыр, адамдарда кандай сөз, Хадичага жылуу пикир жаратышкан ошол кез. Мухаммеддин жары болчу аял андан уялган, аппак жүзүн көргөзөрдө кубангандан жылмайган. Сынга толгон бул аялды жактырышып баратты, жардык кылган улуу Кудай ушул сөздү жаратты. Мухаммеддин тагдыры бар жер бетинде из салчу, жеңиш менен эл ичинде айткан сөзүм алып барчу. Кадыр күчүн сезе алчу аял менен аттансын, азыткынын жолун буучу эки жүрөк катталсын. Муну ушинтип Мухаммеддин колун сурайт Хадича. Мухаммед да макул болуп башы ниет сунушкан. Кымбат, назик, аруу аял айтып жатса бул сырды, кабыл алган Мухаммеддин жеңишинин чындыгы. Күткөн нерсе аткарылып, арзып калды жүрөгү, кабыландын бири болчу Мухаммеддин түнөгү. Сүзүп көздү бүбү Хади кадырланды кашкакты, сымбатынан тайбай күндөй элестетет жаш чакты. Чынар терек түбүндөгү карап турам экөөнү, кабыланын сырын билчү бүбү Хади үчөөбү. Хадичанын жаны болгон 3 сыры билинген, үркпөй коркпой пайгамбарга чын дилинен берилген. Азаптанып ичке катса жүрөгүндө сүйүнчү, кабылансыз калмаганда сызып ичте күйүтү. Бакыт жанып ошол кезде, ал экөөсү калганда, сүйүкенчи атырылып дайра болуп турганда. Күйөөсү бар Мухаммеддей Хадичадан чыгып нур, бактылуулук жаралганда тунуктуктун сырыдыр. Ооба, дешти бүтүн аалым, Хадичадан чыгып нур, бактылуулук жаралганда тунуктуктун сырыдыр. Ооба, дешти бүтүн аалам, Хадичанын бактысы жер бетинде ыйыктыктын эң биринчи баскычы. Күлкү артып, бой салышып, бирин-бири карашкан бул экөөнү элдин баары аңыз кылып бараткан. Хадичадан канча кичүү болсо дагы Мухаммед ардактады, сүйдү назикбек кучактап өпкүлөп. Кирпигинен нур куралган, жигиттиктен күч сыналган, Мухаммеддин бактысына сугун артты бүт аалам. Хадичанын назирик жүрөк эч нерсеге карабайт, сүйүү келсе ополтоодой байлык дагы бааланбайт. Кудум эле роза гүлү Хадичанын элеси, бактылуулук нуру тийсе периштенин бир өзү. Беттин нуру
тамылжыган аппак билек жумуру назик аял көз алдымда ошол кезде турдубу. Сөзү көркөм, үнү наздуу, кара кашы кылаят, аппак тамак бүлкүлдөсө жигит көзү согалак. Сыймык менен карайт баары, Хадичаны жактырат, кашын кагып турса дешет, карап мени батыраак. Бурганак тоз болсо дагы күлө сүйлөп Хадича бактылуулук жарата алды жүрөгүнөн чачылда. Күлкүсү шам, күлмөн кыял бул татына аялды жаратканбы Кудай өзү эмне мынча сыланды. Аппак назик сулуу көздүү периштеден таралган, кийген кийими жарашыктуу, ар бир сөзүн сүйлөйдыктуу, жер бетинде кандай аял жаралган. Күчтүү сезим жаратканда азгырыгы кымча бел издеп сүйүү келет өзү, дилиң таза болсо эгер. Ошол кезде Мухаммедтин ойдо болуп мүшкүлдү, ооруксунуп турган сыпал өз ичинен үшкүрдү. Неге мынча жармашты дейт, көбөмгө салып азгырык, наздуу аял каратканы жан дүйнөмдө каткырык. Ой ойлонду, көп толгондо, бирок чыкпай таягы, көңүлүндө муздак деле минтип анын агарды. Тээ бийиктен Кудай карайт, Мухаммедтин кыялы өзгөргөнү Хадичанын аял болуп турганы. Айткын деди периштеге. Салкын аруу кыялды Хадичадан тартпасын баш, көөнүн андан кыярбы. Келген назик периштенин салган ою балкытты, эңсейт көөнү Хадичаны таппай андан артыкты. Бир төшөктө назданышкан жубайлар бар арада, жакшылыкты бирге көрүп, жамандыкта сарсана. Бактылуулук жаралганда ардакталат ар адам, асыл сүйүү жандаганда бийик болуп ар кадам. Эмне мынча көңүлү суз, капаланды, таарынды, деп ойлогон Хадичанын Мухаммедке жалынчы. Кыялыңда ойлодуң го, улгайдың деп сен мени, туйсаң боло асылдыкты, назиктикти мендеги. Мухаммедтен мээрим келип сагынды, анда каткырык, жамандыктын изи калбай, жан дилимнен шат күлүп. Күлмөң жамган ушул көздөр, табигаттын сырлары, татаалдыктын жер бетинде арман кылып турганы. Дилин кошуп, жанын кошкон адамдар бар арада, Мухаммедти сүйө билгин, жакын болуп барганда. Жылдар жылга алмашканда балкып көөнү таңданды, өзүн өзү токтото албай чыкты Мухам далдалы. Далай сыйкыр жомок сындуу түштөн көргөн жоруктар, салып ойго орошондук болду дили оорук чал. Мухаммед 40 жашка келип калган кезде арадан 15 жыл өттү. Түк түшүнбөйт, өзү дагы эмне болуп жатканын, нелер күтөт өрөп көгөн көңүлүнүн ар жагын. Ак булуттар сүрөп барат, артын карап кылчаят,